Атбаевдин мафиясы, Раим Матраимовдин мафиясы, жана башкалардын мафиясы болбойт. Матраимовдун кланы канчалык деңгээлде зыяндуу экенин билбейм, бирок кландар боюнча бир топ катуу иштер болуп атат акыркы мезгилдерде. Жок, Матисмин түрсүндөгү? Жок. Ташиев. Уккан жоксузбу? Жок. Коррупционер деген эмелер бар, Айым миллион деген бар, Бул эл оозундагы лакап аты, Анан Ташиевдин эмеси боюнча ушулар кландары боюнча сөгүш жарыялап атабыз, булар боюнча иштеп атабыз дегенин туура эле көрөм. Себеби паракорчулуктун айынан биздин мамлекет өйдө умтула албай жатат деген ойдомун. Коррупция менен күрөшүш керек. Жакшы карайм. Бул жагына. Коррупция деген ошол артка тартат ушул. Өлкөнү артка тартат ушул. Жогош керек эле. Болбойт. Туура эле. Айткан туура болбой да койгон жакшы. Өзүбүз өнүгүп өскөн. Качанга чейин ал кишилердин эмесине жүрө беребиз. Эми ушу менен бажыда клан болбойт дегенге ишенесизби, ишенбейсизби? Сөзсүз ишенем. Анткени Жапаров ушун баштап атпайбы? Ушул өкмөткө мен ишенем, абдан ишенем. Дагы ошол Жапаровдун өмүрүн тилеп отурабыз.